Салам Супер ТВ'нің көрүүчүлөрү. Эфирде Шоу Ньюс. Шоу бизнес айдыңында эмне кеп? Биргеликте кабардар бололу. Шоу бизнес өкүлдөрүнүн үй бүлөлөрүндө толуктоолор орун алды. Дегенибиз 21 мартта ырчы Куудул Жеңишбек Айтиев кыздуу болду. Кубанычы менен тең бөлүшкөн ал учурда эне баланын ден соолугу жакшы экенин айтат. 21 кылым, 21 жыл, 21 мартта кыздуу болуп, 8 ирет ата болду. Наристем 3 килограмм, 700 грамм салмакта төрөлдү. Атын ак журат коюлду деп жатабыз. Кубанычым койнума батпай, кубанып турам. Коттуктап жаткандардын бардыгына ыраазычылыгымды билдирем дейт ал. Ошондой эле наристөлүү болуп кубанычы койнуна батпай турган белгилүүлөрдүн катарында ырчылар Адилет Эркин менен Илима Дүйшөналиева дагы бар. Style Mix тобунун мурунку солисттери 19 мартта 2 ирет уулду болушту. Куттуктоолор көп болуп жатат. Баарыңыздарга рахмат. Буюрса эне баланын абалы жакшы дейт Адилет Эркин. Айта кетсек, ырчылардын буга чейинки уулу Арслан 2018 жылдын 23 мартында төрөлгөн. Ырчы Асель Кадырбекова 19 мартта 30 жашка чыкты. Юбилейим башка туулган күндөргө салыштырмалуу өзгөчө өттү деген ырчы туулган күнүндө карылар үйүнө барып кабар алган видеосун социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Кудайга шүгүр, 30 жашымды тостум. Элиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин мен үчүн кылган дуаларыңыздар эки бутум менен басып, жашашыма мүмкүнчүлүк берди. Бул баштаган жаңы жашоомдун биринчи тепкичи болсун деп жазып, анын бул демилгесин колдогон апасына жана өкүл апасы ырчы Неляга ыраазычылыгын билдирген. 20-21 мартта Куудулдар Абдылда Иманкулов менен Тынар Курбаналиев Тынар менен Абдылда Ноорус майрам алдында аталышындагы күлкү шоу концертин тартуулашты. Концертте айымдарга, саясатчыларга байланыштуу сатиралар басымдуулук кылды. Боорду эзген, күлкүгө бай концерттен репортажды биздин каналдан көрө аласыздар. Пандемияга байланыштуу карантин киргизбейбиз дегендей болуп турушат. Эгерде киргизбеген болсо, түндүктү дагы толугу менен кыдырабыз. Жашабай жатып кайра катылган сен билбесең 40 жылдан бери бир аягы менен жүргөн мен билем. Сыныктан башка силерден жуктуу дейм ошо. Пандемия болуп, моментип бүт партиялерге чектелер киргизилгенден кийин концерттер токтоду, эл чогулчу бүт бардык жерлерде токтолду. Концерттер токтоду, бирок агитация токтободу. Анан Кудай сактасын, эми оору концерттен жугуп, анан агитацияда стадиондон жукпай окшойт го. Негедир саясатчылардын оюну жүрүп атты, биздин оюн токтоп турду да кыскасы. Былтыркы билет менен кел. Мына жарым барбы былтыркы 8 мартта? Ноорус күнү концерт койгондордун катарында Куудул Борончу Кудайбергенов дагы бар. Ал Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда Таке досум аталышындагы концерт коюп, Таке деген досу чыныгы жашоодон алынганын, ал ырчы Назми Байзакованын жолдошу экенин айтты. Концерттен репортажды биздин каналдан көрө аласыздар. Мен даярданам быйжам, ага уламулам эле чала бересиңер. Алло. Эркиндик берип эле деп кыйкырып аткандардын арасынан бир эркек дагы мен төрөбөйм деп мойнуна жазып алыптыр. Мен түшүнбөй калдым, аны ким кыйнап атат деп. Эркектерди кысып эле сен төрөйсүң дей берсе, тиги байкуш ошо макул болмаштаптыр. Чачың кыркотчат, аны айтпайсың, анан кече үчүн банктын майрамында чыгып алып майрам эле эркектер стриптиз бийлеп атат, аны эмне айтпайсыңар деп ушинтип го. Мен эч нерседен уялбайм. Эки аял деле өрөм деп башка деп кеткосо. Анан Кандай дедиңиз? Жок, касымчым жаңа алдым дейм. Кайталап коесузчу, жаңы эле эмне дедиңиз? Негизинде Интернет айдыңында ырчылар Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын эки ажырым жолго түшкөндүгү тууралуу кептер тарап жатат. Буга Асель Кадырбекованын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу катталуучуларынын бирине жооп жазганы себеп болгон. Тагыраагы, ырчыга катталуучуларынын бири силерде ажырашты деген чынбы деген суроо салган. Ага ырчы чын, расмий ажыраша элекпиз, бирок чогуу жашабайбыз. Өзүмө келип көзүмдүн көрүүсү жакшыргандан кийин расмий ажырашам деген жооп калтырган. Бул боюнча ырчылар азырынча эч кандай билдирүү таратыша элек. Ал эми Нурлан Насип 19 март күнү социалдык тармактагы баракчасына жубайы кызы менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, келинчегин туулган күнү менен куттуктаган.
Элибизде чымчыктын дагы уясы бузулбасын деген кеп бар эмеспи? Анын сыңарындай айтылып жаткан кептердин баары төгүндөлүп, ырчылар бактылуу жашоосун улантышына тилектешпиз. Мисс Бишкек 2012 сулуулук сынагынын жеңүүчүсү 27 жаштагы Зульфира Эркинбекова каза болду. Маалыматты анын жакындары тастыктады. Маалым болгондой, Зульфира Эркинбекова буга чейин социалдык тармактагы баракчасына рак оорусуна чалдыкканын жазып чыккан. Учурда жолдошум менен Туркиядамын. Клиникада текшерүүдөн кийин операция жасаш керектигин айтышты. Андан кийин химиотерапия курстары болот. Бул узак жана татаал жол. Бирок баш тарта албайсың деп жазган ал. Дөөлөт Сыдыков Ошто 3 күн манас айтты. 19 мартта башталган иш-чара 21 мартта жыйынтыкталып, шаар тургундары Манасчыга жакшы каалоо тилектерин айтышты. Андан сырткары Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев жеке үй бүлөсүнүн атынан акчалай сыйлык тапшырып, Ош шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен дагы сыйлады. Белгилей кетсек, Манасчы Дөөлөт Сыдыков Гиннесин рекордтор китебине кирүү үчүн өткөн жылы 13 ноябрда Бишкектеги Алатоо аянтында тыным албай 14 саат 27 мүнөт манас айткан. 28 мартта Байге фонду 1 миллион сомду түзгөн төкмө акындардын республикалык айтышы өтөт. Айтыш Тоголок Молдонун 160 жылдыгына, Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына арналат. Иш-чаранын тандоо туру 27 мартта болсо, финалдык бөлүгү 28 мартта Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониясында өтөт. Супер ТВнын Жаншерик долбоорунун кезектеги каарманы актер Аскат Эрбаев менен келинчеги болду. Жубайлар сүйүү баянына токтолуп, үй бүлөдөгү кызыктуу учурлары тууралуу айтып беришти. Жаншериктин маегин биздин каналдан көрө аласыздар. Ой, айтат бул аягын сүйүп эткенди. Жаман талабыңар күчтүү болсун деп. Энд романтик болуп койчу хотя ошол жерде. Кылбай эле Ал сүрдөнө да туя атат. Бая биринчи таанышкандагыдай үлбүрөбөй калды, азыр тың болуп жакшы болуп калды. Мага атаңдай эле эркелеп атасың, мен сенин атаң эмесмин деп калат. Кече 21 мартта Көкбөрү боюнча Норус 2021 турнири жыйынтыкталды. Турнирдин алкагында биринчи жана жогорку лиганын командалары бири-бири менен беттешип, мыктылар кече финалдык оюнду өткөрдү. Биринчи лиганын финалында Кара Буура жана Жети Өгүз командалары кескелип, Кара Буура командасы жеңүүчү аталды. Ал эми жогорку лиганын финалы эч ким күтпөгөндөй кызык болду. Албетте, кайрадан эле Эл Классика, кайрадан эле өлкөнүн алдыңкы эки командасы достук менен ынтымак финалда. Кайрадан эле ар бир мүнөт интрига менен коштолгон, кыл чайнашкан беттеш. Минген аттары дагы, оюнчулары дагы эң мыкты келген эки команда негизги убакытты 4-4 эсеби менен жыйынтыктады. Ага кошулган 10 мүнөттө дагы эсеп өзгөргөн жок. Андан соң буллиттер сериясына дагы күбө болдук. Бул тарыхый буллит финалды дагы да болсо кызытты. 6-5 эсеби менен Таластын ынтымак командасынын пайдасына чечилди. Мындай финалды көптөн бери көрө элек болчубуз. Ошентип жогорку лигада биринчи орунду алган ынтымак командасы 500 000 сом, экинчи орунду алган достук командасы 200 000 сом. Ал эми үчүнчү орунду алган Сары Өзүн 100 000 сомдук байгеге ээ болушту. Жогорку лиганын мыкты оюнчусу деп ынтымак чабуулчусу Нуржан Мелисбек уулу табылса, мыкты ат деп достуктун шахмат аргымагы аталып, алар дагы акчалай сыйлыктарды алышты. Орусиялык алып баруучу шоумен Иван Ургант коронавирус илдетине чалдыкты. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Учурда алып баруучунун катталуучулары ага ден соолук тилеп, тезирээк сакайып кетишин каалап жатышат. Белгилей кетчү нерсе, соңку убакытта пандемияга байланыштуу Иван Ургант алып баруучу кылган кечки Ургант берүүсү көрүүчүлөрсүз тартылып келген. СССРдин эл артисти жана Борбордун ардактуу атуулу Иосиф Кобзондун эстелиги Садовое кольцодон алыс эмес жерде Оружейный тар көчөсүндөгү бакчага орнотулат. Бул чечимди Москва шаардык думасынын алдындагы монументалдык искусство боюнча комиссия бир добуштан кабыл алды. Комиссиянын төрагасы Игорь Воскресенскийдин айтымында эстеликтин 11 жерге жайгашуусу талкууланган. Эстелик шаардык бюджеттин эсебинен жасалып орнотулат. Бул үчүн 52 миллион рубль бөлүнгөн. Эми комиссиянын чечимин Москва шаардык думасынын депутаттары тарабынан каралат.
Айта кетсек, буга чейин Орусиянын президенти артисттин элесин төөлүккө калтыруу жана Москвада эстелик тургузуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Эске салсак, Иосиф Кобзон 2018 жылдын 30 август күнү 81 жашында көз жумган. Сиздер Шоу Ньюс менен тааныштыңыздар, кайрадан көрүшкөнчө.